Бишкек шаарында күн ысыгандан бери жеке турак жайлар жайгашкан аймактарда таза суу тартыштыгы жаралды. Буга үй ээлеринин таза сууну сугат катары колдонуп жатканы себеп болууда. Мындай терс көрүнүштөрдүн алдын алуу максатында ушул күндөрү рейдтик текшерүүлөр жүрүп жатат. Бишкек суу каналы ишканасынын кызматкерлери соңку жылдары жер үйлөрдү кыдырып, иче турган суунун туура сарпталып жатканына көзөмөлдү күчөттү. Алардын максаты иче турган сууну күндүз сугат иштерине колдонууга, килем, унаа жууганга жана ашыкча колдонууга жол бербөө. Мен водомерди койдум, анан алганда болуп калат. Водомерди коебуз. Адистер рейд учурунда сууну колдонуунун жаңы эрежелерин айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Суунун жетишсиздигине байланыштуу суу сугарганга, күндүзү бассейн толтурганга, ковер жууганга болбойт жоңбуз. Эгер сууну эсептегичи жок алып сугат иштерине жумшаса, андай абонентке айып салынат. Рейдтин жүрүшүндө эреже бузган адам аныкталып, чара көрүлдү. Сиз эмне сугардыңызбы жаңы эле мына шлангыбызда жатат го биякта. Биз айып 8231 сом төлөнөт. Айып төлөйсүзбү экен? Күндүзү напор деле жетпейт. Эртең менен кечинде эле азыр эле чачып койдум кичине сугарган. Эми көгалада болуп туруш керек да көчө. Азыр эми мына ылдый жактан суу чыкса эле мурун, ал жактан чыкпай калган. Напор жок. Азыр эми оны селекциядан тартып келгенбиз өзүбүз. Суу эсептегич орноткон үй ээлеринде бакчасын түнкү 12ден таңкы 5ке чейин сугарууга жол берилет. Биз сууну берип атабыз ичүүчү. Бирок ал ар бир үйдүн жанына туруп текшербейбиз да, ичип атасыңбы же сугат кылып атасыңбы деп. Бизде азыр шаар боюнча жеке секторда 100.612 абонент бар, жер үй бар. Жер үйдөн эле 100.000ге бизде абонентина контролерлор 4 райондон 40тан дегенде эле 160 киши тейлейбиз, алар жетишпейт. Бишкек суу каналы ишканасы конуштарда жашаган жеке турак жай ээлерине суу эсептегичти орнотууну өтүнөт. Текшерүү күн сайын улантылат. Эгерде эрежеге баш ийбеген жарандар аныкталса, текшерүү учурунда айып пул салынат. Уланбек Тыйканбаев, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.